Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, андан кийин дагы Ибн Хаджар аль-Хайтами рахимахуллаху таала өз китебинде дагы оор күнөөлөрдүн катарында бул таркус сола деп алып келет. Намазды таштоо, намазга жалкоолук кылыштык, дүйнө шахваттарына алданып, нафсы кумарларына азгырылып, намазга жалкоолук кылып, намазга көңүл койбоштук, намаздан бейгапар жүрүштүк, бул дагы эң оор күнөөлөрдүн катарында деп Ибн Хаджар рахимахуллаху таала бул жерде алып келип атат. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, ислам дининин эң негизги устуну, эң негизги тиреги бул намаз болуп саналат. Кимде ким намазын сактай турган болсо, намазын кармана турган болсо, анда динин баарын сактап калыптыр. Ал эми кимде ким намазын таштай турган болсо, анда бул динин кулаткан болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз бир хадистеринде мындайча баяндайт: "Бунияль исламу аля хомс". Ислам дини 5 нерсенин үстүнө куралган дейт. Анын биринчиси бул шахада келимеси. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтыштык. Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу эч кандай кудай жок. Жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Аллах Тааланын элчиси деп күбөлүк бериштигин дейт. Андан кийинки эле эң улуу амал икомус сала дейт. Намазды тургузуу дейт. Намазды сактоо дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям умудуху сала, ислам дининин эң негизги устуну, эң негизги тиреги бул намаз дейт. Кимде ким намазын сактап кала турган болсо, анда ал башка амалдарын сактап калыптыр дейт. А кимде ким дояа намазын сактай албаган болсо, анда ал башка амалдарын сактай албаптыр деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабар берип атат. Жана эле ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, бул намаздын орду динибизде, денеде баштын орду кандай боло турган болсо, мына ошондой эле. Эгерде денебизде баш жок боло турган болсо, анда бул денеде жашоо жок деген сөз. Ошол сыяктуу эле биздин динибизди тутуна турган болсок, анда биздин намаз жок боло турган болсо, анда биздин башка динибиз жок болуп эсептелинет. Умар радиаллаху анху дагы силердин эң негизги амалыңар бул намаз дейт. Кимде ким намазды сактаган болсо, анда динин сактап калыптыр дейт. Ал эми кимде ким намазды сактай албаган болсо, анда ал башка амалдарын дагы динин дагы текке кетириптир деп радиаллаху анху ушундай кабар берет. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул намаз Аллах Тааланын эң улуу буйругу. Пенде бул нерсеге моюн сунуп, күнүнө 5 ирет намаз окуп жүрүшү керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Кулли ибадияллазина аману юқимус сола". Менин ыйман келтирген пенделериме айтканым деп Аллах Таала. Кимде ким шахадат келмесин айткан болсо, Аллах Таала жалгыз, Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берген болсо, ошолорго айткын, алар намаздарын тургузсун деп Аллах Таала бизге буйрук берип атат. Намаз окуй коюштук Аллах Тааланын буйругуна каршы чыккан болуп эсептелинет. Аллах Таала башка бир аяттарында "Хафизу аля салавати ва салатил уста", намазыңарды сактагыла дейт. Намазыңарга бекем болгула, жана өзгөчө асыр намазын сактап калгыла деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге буйруп атат. Аллах Таала башка бир аяттарында момун эркектерге жана момун аялдарга айткын, алар Аллах Таала буйрук кылган буйрукка моюн сунушсун. Кимде ким Аллах Тааланын буйругуна жана пайгамбардын буйругуна тоң моюндук кылып моюн сунбай турган болсо, мына ошолор эң чоң адашкандар дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул намаз Аллах Тааланын эң улуу буйругу экендигин билип алдык. Намаз бул пенде менен Аллах Тааланын ортосунда болгон байланыш. Эң негизги жол болуп эсептелинет. Кимде кимдин Аллах Таалан болгон байланыш жок боло турган болсо, анда бул пенде кыямат күнүндө жана бул дүйнөдө эле Аллах Тааланын сактоосунан чыгып кетет. Аллах Таала бул пендесине кыямат күнүндө эч кандай көңүл койбойт. Бул пендесине Аллах Таала бир
азаптан амандық бербейді. Ал қабырда болсын же тозақта болсын өз азабын тартады. Жаңада урматтуу мусулман туғаным, қиямат күнінде енді ең бірінші есеп қысап бере тұрған нәрсесі бұл намаз болып саналады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ауалу ма юхасабу бихил абду яумал қияма ас-сола." Қиямат күнінде пенденің амалынан ең бірінші сұрала тұрған нәрсесі бұл намаз дейді. Фейн салахат салаха лаху саиру амалихи. Егерде намазы түз бола тұрған болса, анда қалған амалдары дағы түз болып шығады. Вейн фасадат фасада саиру амалуху. Егерде намазы түз емес бола тұрған болса, намазы бұзық шығып қала тұрған болса, анда қалған амалдары дағы не бұзық болып есептелінеді. Башқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан ең бірінші пендені намазды есеп қысапқа тартады. Егер намазыны есеп қысапқа тартқан намазы толық шықпай қала тұрған болса, анда Аллах Тағаланың башқа амалдарын есеп қысапқа албастан эле аны тозақ қойғызады деген. Біз бұл дүниеде өзімізден өзіміз бір есеп қысап алып көрелікші. Намаздарымыз толық па? Ошодан бүгін өзіңіздің есеп қысамыздан өзіңіз өтіп отырсыз ба? Егерде бүгін өзіңізден өзіңіз есеп алып, есебіңізден өте албай жатқан болсаңыз, анда ертең Аллах Тағаланың астында ауыл есептен өтпей қаласыз. Сондықтан бұл намазға көңіл бұрыш керек. Эми намазды таштап қойыштық, біз айттық, өте оор күнә. Оның азабы дағы қатты болады. Ошоға бір-екі аяттар келе тұрған болсақ, қиямат күнінде Сақор деген бір дозақ бар. Бұл Сақор деген дозақ туралы Аллах Тағала Құран кәрімде мындайша хабар береді. Ма салакакум фи сақор. Сақорға түскен адамдардан сұралады: сілер дозаққа түсіп қалушыңарға не себеп болу дегенде, қалу лам наку минал мусаллин. Біз теги дүниеде намаз оқушылардан болдық. Намаз оқып елек, намаздарымызға бейғапар елек. Олам нутаимул мискин. Кедейлерді, бейбечараларды тамақтандырбай елек. Аларға жардам бербей елек, аларға қаралашпай елек. Ва кунна нахуду мa'al kha'idin. Біз арқандай күнөөгө чөмүлгөн адамдары қатарында элек. Кайсын жерде күнөө иш боло турган болсо, мына ошол жерде биз болчу элек. Дүйнөнүн кумарына азгырылып, дүйнөнүн жыргалчылыгына азгырылып, адал менен арамды айырмалабастан, кандай жерде кызыкчылык боло турган болсо, кайсын жерде бир той аш боло турган болсо, кандай бир жерде бузук иштер боло турган болсо, биз ошол жерлерге барып катышат элек. Жана ошол жерде аяттын астына берет: "Ва кунна нуказзибу яумиддин." Жана биз кыямат күнүн жалганга чыгарат элек. Аллах Тағала түшүргөн китепке, Куранга ишенбейт элек. Пайгамбарга ээрчибейт элек. Хатта атанал яқин. Бизге өлүм сааты келгенге чейин мына ушундай абалда болдук дейт. Биз жогоруда жасаган күнөө иштерибизден тооба кылбастан өлгөн себептүү мына ушул Сақор деген дозокко бүгүн түшүп отурабыз деп ушуну жооп беришет. Урматтуу мусулман туганым, эртең кыямат күнүндө биз Аллах Тағаланын астында жүзүбүз жарык болуп барууну каалай турган болсок, Сақор деген дозоктон кутулууну каалай турган болсок, бүгүн Аллах Тағалага биз тооба кылып, намаздарыбызды турушубуз керек. Аллах Тағала менен байланышыбызды чындашыбыз керек. Албетте Аллах Тағаланын тооба эшиктери ар бир адамдарга не ачык. Жана да Аллах Тағала башка бир аяттарында бул Аллах Тағала намаз окубай текеберленгендер үчүн дагы катуу бир азап болор тууралуу мындайча баяндайт. Ва иза кийла лахум ркау ла яркаун дейт. Аллах Тағала ушундай адамдарга вайын аттуу дозок болсун дейт. Аларга эй намаз окубайсыңарбы деп намазга чакырыла турган болсо, келгиле мешитке намаз окугула дейт турган болсо, алар эстекбирен текеберленишет дейт. Мешитке келбейт дейт. Намаз окубайт дейт. Ла яркаун дейт. Алар рүкү кылышпайт. Сажда кылганы келишпейт. Мешиттен качышат дейт. Аллах Тағала башка бир аяттарында тавайлул лил мусаллин. Намаз окугандарга вайыл болсун. Алладина гум салатихим сахун. Алар намаз окуй турган болсо, намаздарынан бейгапар окушат дейт. Дагы башка аяттарда Аллах Тағала Куран Каримде пайгамбарларды жана пайгамбарларга ээрчиген жакшы солих адамдарды эскерип келип атып, андан кийин дагы бир муун келгени тууралуу бизге баяндап берет дагы. Алардан кийин дагы бир муун келди. Алар намаздарын таштап, өздөрүнүн жаман кумар напсыларына берилип кетти.
Мына ошолор кыямат күнүндө Гойян деген тозокко жолугушат дейт. Мына ошол Гойян аттуу тозокко булар түзмө түз эле барышат дейт. Гойян деген тозок аттуу эскерилгенде сахабалар аябай коркчу экен. Анткени Пайгамбар салам бул тозоктон башка тозоктор да коркуп турат деп бизге кабар берген. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул нафсыга эришип кетиштик, нафсынын кумарына азалып кетиштик инсанды жакшы иштен тосот. Бир эле намаз болбосун, дагы башка бир жакшылыктарды кылуудан инсанды тосуп коет. Кандай эле намаз окуштук инсанды күнөө иштен, бузук иштен кайтарган сыяктуу эле намаз окуй жүрүштүк дагы инсанды мына ушундай жаман иштерге, бузук иштерге алып барып коет. Жана ошону дагы намаз окугандар тууралуу Аллах Таала буларны кимде ким Аллах Тааланын зикиринден жүз бере турган болсо, Аллах Таала буларга шайтандар дос кылып коет. Ал эми шайтан кимге дос боло турган болсо, албетте шайтан буну тозокко баштайт. Кандай күнөө ишти көрө турган болсо ошол жака алып барып тыгат. Кандай бир сооп ишти көрө турган болсо, кандай бир солих пенделерди, жакшы адамдарды көрө турган болсо, ошолордун артынан гыйбат кылып сөз кылат. Ошолорду жамандайт. Кайсыбир жерде бир бузук иш боло турган болсо, ошону мактап, ошону колдоп коштоп, ошол нерсеге аракет кылдырат. Шайтан инсанды куфурга чейин алып барат. Шайтан инсан тозокко тыкман сайын ал ыраазы болбойт. Шайтандын эң негизги максаты ушул. Инсандарды азгырып тозокко алып барыштык. Инсандарды азгырып эртең кабырда бир азапка душар кылыштык. Инсандарды бул дүйнөдө эле бакытсыздык кылыштык. Ар кандай өкүнүч кайгы капаларга алып барыштык. Бул шайтандын эң негизги максаты болуп эсептелинет. Жана ошону дагы бул намаз окуй коюштук инсандын кабырдагы азабына дагы себеп болуп калат. Жана ошону да намаз окуй коюштук бул кыямат күндө инсандын жүзү капкара тирилүүгө алып барат. Аллах Таала кыямат күнүндө Аллах Таалага жана пайгамбарга боюн сунбагандарды, намаз окугандарды, зекеттерин бербегендерди, адал жолдо жүрбөгөндөрдү Аллах Таала эртең кыямат күнүндө булардын жүзүн капкара кылып тирилтет. Теги дүйнө турсун, бул дүйнөдө Аллах Таала булардын жүзүн карартып коет. Алар эртең карыган кезде Аллах Таала ушундай бир кыйын, оор карындыкты берет. Ошо менен жүдөп бул дүйнөнү өтүп кетет. Артынан барып кабыр азабына душар болот. Анан акыретте биз айткан сакор тозокко түшүп калуу эң чоң коркунучу бар. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул күнөөдөн тооба кылып кайтышыбыз керек. Эгер намаз окуй албай жүргөн болсок, нафсыбызга азгырып жүргөн болсок, биз бул дүйнөнүн убактылуу экенин эскерип, Аллах Тааланын улуктугун эскерип, намаз окуй коюштун өтө оор күнөө экендигин билип, намаз окууга биз аракет кылышыбыз керек. Албетте тооба эшиги бул кыямат күнүнө чейин ачык. Биз аракет кыла турган болсок, Аллах Таала бизди ушул нерсеге бекем кылып коет. Ооба биз башында намаз окуп баштаганда кыйналышыбыз мүмкүн. Бир ай, 2 ай жүдөшүбүз мүмкүн. Убакыттарыбызды тартипте албай, же ошол намаздын убакыттарына көнбөй, же ишибизде ошол намазды эме албай, бир аз жүдөшүбүз мүмкүн. Андан кийин 2 ай же 3 айдан кийин инсан өзүнө адат кылгандан кийин буну таштаган ага өзүнчө бир оор күнөө болуп санала баштайт. Бул нерсеге аракет кыла турган болсок, Аллах Таала ушул нерсени бизге берип коет. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, сабактан кыскача алынуучу пайда: намаз пенденин бул жашоосунун негизги маңызы экен. Намаз пенденин бул жашоодогу эң негизги максаты экен. Намазга биз канчалык кеч болсо дагы буга тооба кылып, аракет кылып кайтышыбыз керек. Жакшы иштин эрте кечи жок. Өмүрүңүз жакындап калган болсо дагы, өмүрүңүз өтүп калган болсо дагы, жашыңыз улгайып калган болсо дагы, бул намазды тирилтүүгө аракет кыла турган болсоңуз, тооба кылып кайта турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин мурунку күнөөңүздү кечирип, сиздин жашооңузга береке берет, сиздин жашооңузду нурга бурайт, жана Аллах Таала сизди бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу кылат. Аллах Таала баарыбызды намаз окуучулардын катарында косsun, өзү сүйгөн пенделеринин катарында кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.